Ушул Кыргызстанга силерде билимдүү, илимдүү, ыймандуу, ойчул, данышман, мына силердин аркаңарда, силердин колуңардан жаралган эмгектер турбайбы? Биз дагы ошол Кытайдан жакшы бир өрнөгүн алыш керек, ушул бир нерсе ойлоп тапкан, чыгарган. Ошондо Кыргызстанга, өлкөгө салым кошобуз биринчиден. Экинчиден болсо, мына биздин сүйлөп өткөн агайлардан, улуулардан, ойчулдардан, алымдардан, залкарлардан ошол үркүндүн ар жак бир жагын көргөндөр бар. Азыр аз калды. Анан экинчиси ошол баягы адам курсагы ток болгондо баш иштебей калат дейт. Анан ортосун алып жүрүш керек экен. Анан ошон үчүн кээде мен да ойлойм да, ошол баягы токчулукта кээде адамды аркага сүйрөйт экен. Анан Исхак атабыз, Ишенал Арабаев бабаларыбыз булардын курсагы тойбоптур. Чыгы мекенчил улутчулдар ошолор болгон да, элге, кыргызга, мусулмандарга кызмат кылгандар. Анан биз жанагы пайгамбарыбыздын бир жакшы осуяты бар. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Ниетти түздөп, эртеңки күнгө үмүт кылып, тарыхка бир жакшы из калтырганга бардыгыбыз чогуу аракет кылыш керек. Беш башты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз, урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз.